Ушундай учурлар көп келип атат да. Эркек киши үйлөнүп туруп, аялы менен канча бир убакыт жашап, анан аялы эмне кылат? Аялы эми жакпай калды, айтор эмне болду? Аял өзүнүн үйүнө кетип калган, күйөө өзүнүн үйүндө, күйөө башка аял алып алган. Талагын бер десе, талагын бербейт, жаша десе же жашабайт. Ушундай эркектер өсүп калды. Жаша десең же жашабайт, талак бер десең бербейт. Ошол эркектердин Кудайдын алтын сыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат: "Ар-раджулу рa'ин фи ахли байтихи ва мас'улун ан ра'iyyatihi." Эркек үй бүлөдө башчы болот дагы, аялынын, бала чакасынын кылган ар бир амалынан кыяматта эркек жооп берет дейт. Эгер сиз бир аялды ушинтип талагын бербестен жүргөн болсоңуз, ошол аял кандай бир күнөө кылса, кайсы эркек менен учурашса, көрүшсө, жүрсө, сүйлөшсө, намазы болбосо, хижабы болбосо, розосу болбосо, кыяматка сиздин үстүңүзгө дагы күнөөлөр жазылат. Эсиңизде болсун ушул нерсе. Талагын бербей жүрүп, биякта аны кыйнап атам дейсиз, эрте кыяматка өзүңүздүн күнөөңүз аз келгенсип, ошол катындын да күнөөсүн кошо алып атасыз. Жашай турган болсоңуз, жакшына аны камсыздаңыз. Кийимден, кечектен, материалдан, же үйдөн жашабай турган болсоңуз, жакшына кылып бир талак менен жакшына талагын бериңиз, жакшына кылып узатып коюңуз. Антип катын караш болбойт, антип кызмал, аялсымал болбойт. Бул эркектин сыпаты эмес, ал сыпаттар.